Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчалары же маркетплейстер аркылуу товар сатып алуу соңку жылдары кескин жанданды. Биз бүгүн дал ушул сатуучу менен сатып алуучунун ортосундагы көпүрө болот деген Байел маркетплейси менен тааныштырабыз. Алгач биз бул ишкананын командасы иши менен тааныштык. Айдай жүрүңүз, сизди биринчи эле командабыз менен тааныштырайын. Ушул биздин иш бөлмөбүз. Бул жерде биздин маркетолог, разработчик, проект менеджер. Бизге ишкерлерге негизи чындыгында абдан ыңгайлуу, сапаттуу, бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берген да. Бул биздин Чыңгыз, биздин маркетолог, Эрмек, биздин разработчик, айтишник. Да. Биздин Гуля, проект менеджер. Ушул жерде иштейбиз, эртеден кечке чейин. Бардык мүмкүнчүлүктөрү бар, возможности, так сказать. Бул жерде чарчаганда эс алып, сыртка чыкпай, ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул жактагы ошо чарчаса отуруп алып ойносо болот экен, ушул шарттын баарын өзүңүз алып келип түздүңүзбү же сиздерге бул арендага алып атканда берилеби? Арендага алып атканда берилет, бирок именно приставканы, телевизор биз өзүбүз алып келгенбиз. Биздин бул ишчилерге ыңгайлуу болуш үчүн. То есть биздин жумушубуз негизи кыйын да. IT система болгон үчүн чын кыргызча айтканда баш оору көп да. Ошого кез-кезде эс алып туруш керек. Жумуш менен башы ооруп, кыйналып калбаш керек да. Ошол себептен ушундай шарт түзүп бергенбиз. Сонун анан бул баягы ишкананын ачылганына канча болду? Кандай кызматтарды аткарат? Командаңыздар менен кеңешип эмне иштерди кыласыздар? Жалпы эле кантип иштейсиздер негизи ошол боюнча айтып берсеңиз. Биздики Байел негизи Кыргызстанда биринчи жолу. Чынын айтканда бизге пока конкурент жок. Байел задачасы кандай? Бизде билесиздер, соодагерлерде проблема бир да. Заказчик табыш өтө кыйын. Дордойго эмне эле базарга чыкса, аренда кымбат, конкуренция аябай чоң. Эң проблемасы эмне бул? Заказчик табыш керек. Биз ошол проблемалардын негизинде ушул Байелди иштеп чыкканбыз да. То есть Байелге регистрация алып кадимкидей киресиз, товарыңызды жүктөйсүз через юрлицо бирок, через ИП. То есть сатып алуучу клиентте деле мындай ишеничтүү болуш керек да, биз гарант беришибиз керек да. Биз эмнени предоставлять этебиз? Готовый заказчиктер да. Жалпак тил менен айтканда биз соодагерлерге, биздин сатуучуларга оптом даяр заказчиктерди табып беребиз да. Биздин задача ошол. То есть заказчик менен продавецтин ортодогу связь көпчүлүгү азыр через байер, баягы ортодо не деп коет кыргызча? Ортомчулар көп да. Биз ошо ортомчусу жок, напрямую чыкканы возможность беребиз. Только оптом. Ал услуганын баасы кандай болот? Кандай иштешет негизи? Система кандай иштейт ошол боюнча айтсаңыз? Мындай ачыгын эле айтып кетиш керек бул жерде. Биз биринчи, экинчи даже можно бир жыл биз акча иштебейбиз. То есть бизде сатылган, то есть товардан сатылган акчасына 1 сомуна биз кийлигишпейбиз. Мисалы, баары бизден сурагандар Wildberries'ке окшошпу дейт да. Wildberries'те кандай? Wildberries'те ар бир сатылган товардан акча беришет да. Бизде андай жок. Бизде подписка болот айына, мындайча айтканда цифровой аренда. Ошол аренданы төлөйт. Бирок биринчи жыл биз өзүгө эч нерсе деле иштебейбиз десек деле болот. Себеп дегенде бул өтө аз сумма. Бир 4000–5000 тегерегинде айына. Ал эмнеге кетет? Ал ушул компанияны кармап турганы, приложенияны дальше иштеткени, ошого керектелет негизинен. Сөзүңүзгө аралжы, сиз айтып калбадыңызбы? Озондо мындай депчи, мисалы, Озонду, Wildberries'ти баарыбыз эле билип жүрөбүз да. Анан бул жаңы система алардан эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчө? Азыр Кыргызстанда биринчилерден болуп биз ачып атабыз деп атасыз, эмнеден улам бул ой келди сизге? Ушуну иштетиш керек экен деген. Мисалы, мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, өзүм жашым 27-де, бирок ушул 21–22 жашыман бери соода тармагында көп жүрөм да. Мен ата-энем ушунда жүрөт. То есть жаш кезимен. Дордойдо байер болуп иштегем, цехтен товар заказ кылып, товар тиктирип иштегем. Деги эле соода тармагында көп жылдан бери жүрөм. Бизде проблема ошол да, заказчик табыш өтө кыйын да. Через кого-то бирөөгө акча төлөп, байерлерге привлекать этип, то есть ушул абдан чоң проблема да. Биз ошолордун негизинде ушул байерди ойлоп чыкканбыз. Ойлоп чыктык точнее. Бул жерде мен жалгыз эле мен эмес. Биздин ушул биздин балдар баарыбыз команда менен.
Сонунан да азыр командаңызда иштеген баягы команданын мүчөлөрү менен жакындан таанышалы, ким эмне жумуш аткарат, кимдин жумушу кандай, жанагы айтат го, сиздин жумушуңуздагы эң оор эмне депчи, мындай сиз болгон контенттин баардыгы ушу сиз аркылуу өтөбү, идея каяктан, жалпы эле эмне жумуш кыласыз бул жакта, ошол боюнча айтып берсеңиз. Ошол эми Байелдин бардык ошо социальный сеттерде көрүп аткан визуалдарын ошо мен кылам, ошо жумуштарын аткарып, там визуал идеяларын алып издеп, Байелди жакшы жагынан көрсөткөнү, кызыктуу жагынан көрсөткөнү ошо адамдарды чакыруу үчүн. Мен Байелге келгениме өз деле жакында эле келгем, анан иштеп ошол жакшы команда, жакшы ыңгайлуу условиялар бар экен, ушул жерге келип иштеп ошо результаттар көрсөтүп, бүт жагынан мага жагып атат. Ошол. Сон, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Саламатсызбы, атым Тарсимер Чыңгыз. Мен Байел проектинде маркетинг жагын жооп берем. Бүт ошо идея, стратегия, анализдерди ошо өзүм эмес, командамен кылып, как сказать, менин жоопкерчилигимде десип атат. Айтып калбадыбы, бул эме рынокто биринчи жолу, Кыргызстанга биринчи жолу келип атат депчи, анан бул эми как мындай чындап айтканда жаңылык кылалы деп атасыздар да. Ал үчүн эмнелерди кылып атасыңар, эмнеси менен өзгөчө? Эси продукттун өзүн карасак, то продукт азыр функциясы эң базовый менен чыгарып атабыз, бирок дагы в будущем жакшы сонун обновлениялар болот, жакшы искусственный интеллект функциялар кошулат, калькуляция, там, статистика и так далее. Жакшы немелер кошулат да, буюрса. Анан маркетинг жагынан биз анализдегенбиз, анализдегенде бардыгы эле билет уже Wildberries'тин, Озондун, алар розничный сегмент, мындайча айтканда алар бизге прямой конкурент эмес да, мындайча айтканда косвенный. Биз Байелди исходя из, то есть мындайча айтканда дордойдо отургандардын, иштегендердин көйгөйлөрүнө карап эле чыгарып атабыз да. Мындайча айтканда даже оптом менен заниматься этип, бирок акчасы жок, арендага төлөй албаган адамдар иштесе болот да. Мындайча айтканда аренда азыр $500,000 да, дордойдо. Анан кийин Байелде өзүң товарын киргизип сата берсең болот, үйдөн эле. Ошол жагы бар. А дордойдо контейнериң болсо, еще клиентин көйтсөң болот да, просто киргизесиң, клиентин көйөт да. Мындайча айтканда дагы кошумча клиент. Кытыбекова Гүлгакы соода тармагында байыр болуп, анан цех ачып 1 жыл болду иштегениме. Анан бул идея каяктан келди десеңиз, дордойлуктардын соодасы азыркы кезде кичине жаманыраак болуп, Орусиядагы ситуация тоже на это влияет. Ошон үчүн биз ушул дордойдун соодасын кичине көтөргөнү үчүн, заказчиктерди кичине Кыргызстандын товарларына өндүрүү үчүн биз ушул Байелдин приложенияны ачып атабыз. Байелдин Wildberries'тен айырмасы болсо, допустим, Wildberries'те проценттерди алат. Сиз товарды канча сатсаңыз, ошолорду санап өзүнүн процентин алып алышат да. Биздин приложение просто исполнитель менен заказчикти соединять эткен приложение болот. Биз товарды канча сатты, 5 сатты, 15 саттыбы, бизге айырмасы жок, процент албайбыз. Анткени биз Кыргызстандын адамдарын кичине башка уровеньге чыгыш үчүн ушул жакта иштеп атабыз да. Сон Азмага кандай иштейт, эмне кыласыздар, ошону мындай мисал катары көргөзүп бере аласызбы? Приложение кандай иштейт экен? Мынакей. Бул өзү бар эмне Байел деген ошо приложенияга башынан киргенден баштап көргөзүп берсеңиз болот. Мынакей, Байел партнерский программасы бар. Бул ушул исполнитель байер дордойдогу поставщик адамдарга ыңгайлуу болот, а бул Байел деген клиентский, бул орустарга, заказчиктерге приложение. Чет мамлекеттерге? Ооба, приложенияны 2 вариантта чыгардык. Мынакей, Байел партнерга кирсек, ушул кыргыздар ушул приложенияны ачат. Биякта оффер деген, биякта заказдар түшөт орустардан. Вакансия болсо, орустар вакансия, допустим, на разработчик керек болсо, вакансия бияка чыгарышат, анан биздер ким иштейм десе, ушул жака написать дешет да. Сразу чатка киришет. Ушул жака резюмени киргизип коюшса болот. Профиль деген бул ушул исполнительдин профили ушундай болуп көрүнөт. Биякта аты жөнүңүздү койсоңуз болот, сүрөтүңүздү, брендиңиз сүрөтүңүз болсо коет. Бияка мынакей страна выбирать этебиз. Анан подробнее биякта юридический статус, специализация бардыгы жазылыш керек да. Мынакей специализация
байербы, поставщикпы, производствобы, мощность производства, услугаларды анан коммерческое приложениени бияка жазат. Анткени орус заказчик приложение кирсе, сразу билиш керек бул эмне жөнүндө. Биякта контакты, ссылкалары бар. Ар кандай соцсеттериңиз болсо, пожалуйста, мы не против, чтобы они публиковали бияка. Товарлар мындай көрүнөт, мынакей детское платье деп. Подробнее десе, бул эми жөн эле как пример көрсөтүп атам, ушундай товар киргизет, 1-5 фото киргизсе болот, биякта ценасы бар, редактировать этсе болот и отзывдары бар. Мисалы мен соодагер болсом, бул платформага ушундай мен товарымдын сүрөттөрүн тартып киргизет экенмин, анан сатып алам деген киши мага WhatsApp аркылуу же болбосо Instagram аркылуу байланышат. Биякта Alibaba, AliExpress'те өтө оор деле эмес, биякта бардыгы оңой эле да. Мынакей товар киргизем десеңиз, добавить дегенди кошосуз, биякта сүрөт киргизсе болот, сразу все понятно жазылып турат да. Биякта биография вашего товара болот мынакей. А если как клиент болуп кирем десеңиз, сатып алуучу катары, ооба, сатып алуучу катары. Мындай сүрөттөр чыгат, мынакей Luma Collection деген производство болобу, ушундай орус заказчиктер же башка мамлекеттен болсо, ушинтип кирип караса болот. Мына профили клиентки еще мы добавили биякта курсы валют. Анткени ал күн сайын өзгөрөт да. Ошо курс валютту дагы добавлять эттик. И бул приложение только самый начальный этаптагы приложение. Анткени биз биринчи көрүшүбүз керек, адамдар кандай колдонот. Анан болсо өтө жакшы функциялар киргизет. Азыр Чыңгыз айтып кеткендей эле искусственный интеллект киргизет. Көп нерсени айтпай эле коеюн, потому что кичине кызыктуу болуш үчүн. Бул жактан оптомдагы, в розницу дагы клиенттер кирип ала алат, э? Биринчи биз оптом кылдык. Анткени в розницу биздин Кыргызстанда көп эле приложениялар бар экен. И биз сначала хотим оптом эле сатууга. Бул система иштеп баштаганына канча убакыт болду? Андан бери канча клиент барбы? Бул эмени кейстер пока жок. Биз тестирование кылганбыз бир нече адамдарга, чтобы алар тест кылыш үчүн. А так биздин приложение официалдуу презентацияда чыгат 13 апрель бүгүн. Азыр ачып, анан App Store'дон уже жүктөсө болот. Байел маркетплейсинин тиркемесинин расмий ачылышына байерлер, чекене жана дөң соодагерлер катышты. Бул иш-чарага 2 жыл мурун даярданып баштаганбыз. То есть бул жумуш 2 жыл мурун башталган. Мына бүгүн көптөн күткөн күнүбүз келди десек болот. Ушул адамдар баары биздин чисто кыргыздын биринчи продукциясы бул. Ошонун официалдуу ачылышы болуп жатат. Байел деп аталышы да өзгөчө экен. Неден улам ушундай аталыш бердиңиздер? Негизи орусча которгондо бул покупай народ болот да. Биз ойлонгонбуз негизи. Дордой Fusion, Дордой ар нерсе деп көрдүк. Анан баарыбыз бир ойго топтолуп, ушул Байелге токтолдук. Баарына жакты да. Мааниси да жакшы. Сон бүгүн официалдуу презентациясы экен, э? Анан бүгүнкү күндөн баштап калуучулар болсо каяктан көчүрө алат, эмне кыла алат, ошол боюнча айтып берсеңиз. Азыр как раз ушул тууралуу толук маалымат болот экранда. Толук маалыматты беребиз. Ошондой эле баары жөнөкөй. Play Market'те жана App Store'да. Ошол жактан кирет, скачать этет, колдоно берет. А кантип колдонуш керегин биз биринчи азыр презентацияда көрсөтөбүз. Андан соң биз иш-чарага келген конокторго микрофон сундук. Биз бул жакта досубуз, Байтур досубуздун чакыруусу менен келдик. Биринчиден, экинчиден эмнеге келдик дегенде, бул Байел приложениясынын бүгүн презентациясы болуп атат. Барыңыздар билгендей эле, жаңы Кыргызстанда баягы байерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк, анткени
мисалы үчүн Кыргызстан боюнча Дордойдо сатылган көп товарларды бүтүн Кыргызстанга эле эмес, башка өлкөлөргө дагы сатып алганга адамдарга мүмкүнчүлүк да, биринчиден. Экинчиден, эми мен өзүм бул соода тармагында жүргөнүм үчүн мага кызык да. Ошол себептүү келип, азыр презентацияны көрүп, что к чему дегенди азыр эми толугураак билебиз да. Саламатсызбы, мен презентацияны Инстаграмдан көрдүм. Өзүм байыр болуп иштейм Дордойдо, жаңы эле баштагам, аябай кызык болуп жатат. Ошол себептен келип калдым. Ооба. Негизи бул баягы презентацияны алдын ала Кыргызстанда биринчи жолу деген сыяктуу кылып реклама кылады да. Ошол нерсе сизди тарттыбы? Анан байыр болгондо сизде кандай ыңгайсыздыктар болот? Бул эмеден эмнени күтөсүз презентациядан, бул приложениедан иши кылып? Бул приложениядан жаңы клиенттерди тапканды күтүп жатам. Эң чоң ыңгайчылык ошол клиент табыш кыйыныраак. Ким катты ура десе ошол товар көп өтүп кетсин дайым. Еще раз. Маңайлар кандай? Первая загадка. Слушайте внимательно. Контейнер как офис, а чай как топливо. Он весь день в закупе, логистика – повесть. Где рынок, там он, где ткань, там и связи. Кто на Дордое двигает связи? Поднимайте руки. Вот, это берите опыт. Что? Ая? Правильно. Браво, молодцы. Так, учите загадка. В каком году возник рынок Дордой? Интернетті қарабайбыз, отвечаем. Пожалуйста. Вот парень в кепке. Так. 92-й? Нет, неправильно. Нет, не выкрикнул, пожалуйста. Поднимай руки. 96-й. Нет, неправильно. 86-й. Нет, неправильно. Что ты там как раз смотришь? 95-й? Нет, неправильно. 96-й? Бабам айтып шықты ма? Қалып көрінді. Громко. 91-й? Правильно. Кто сказал? Вот, я тебе говорю. Браво, азаматсыз. Байел маркетплейсинин тиркемесин App Store жана Play Market'ten жүктөп алсаңыз болот.